Футбол боюнча Кыргызстан курама командасынын жана Дордой футбол клубунун капитаны Мирлан Мурзаев Индиянын Ченайе клубуна өттү. Бул тууралуу Дордой футбол клубунун маалымат кызматы расмий түрдө билдирүү жасады. 31 жаштагы футболчу Бишкектин командасынан өз каалоосу менен кетип жатканын айткан. Кыргызстандын быйылкы чемпионатында Мурзаев 22 расмий оюнга катышып, 8 жолу гол киргизип, өнөктөштөрүнө 8 жолу голдук пасты чыгарып берген. 2019 жылдан бери Дордойдун катарында болуп келген спортчу ага чейин Түркияда, Израилде жана Россияда ойноп келген. Мурзаев Кыргызстандын курама командасынын эң мыкты бомбардири болуп саналат. Ал өзүнүн карьерасында Кыргызстан улуттук курамасы үчүн 14 гол киргизген. Ал эми Мурзаевдин жаңы клубу Ченайе командасы тууралуу айтсак, аталган клуб Индиянын Супер лигасында ойноп келет. Клуб 2014 жылы гана негизделген. Ошентсе да анда Италиянын курамында жүрүп дүйнө чемпиону болгон Марко Матерацци жана ошондой эле Алессандро Неста ойногон. Индиялык актер жана продюсер Абхишек Баччан клубтун ээлеринин бири болуп саналат. Ал актриса жана модель Айшвари Райдын жолдошу. Ошондой эле спорт жаңылыктарын улай. Дагы бир белгилүү футболчу Кыргызстан улуттук курама командасынын борбордук коргоочу, өз учурунда капитаны болгон Азамат Байматов улуттук курамадагы карьерасын жыйынтыктады. Азамат Байматов Кыргызстан үчүн 33 оюн өткөрүүгө жетишип, 3 гол киргизген. Мындан тышкары ал Азия кубогу 2019 мелдешинин финалдык баскычына чыгууга өзүнүн зор салымын кошкон. Бирок жаракатына байланыштуу аталган континенталдык биринчиликте оюн көрсөтө алган эмес. Буга чейин Азамат Байматов өзүнүн Instagram баракчасында түз эфирге чыгып, Александр Крестенин жана учурдагы Кыргызстан футбол союзунун президенти Маматовго каршы сын пикирлерди айткан жана дал ушул 2019 жылы Кыргызстан футбол федерациясында жетекчилик алмашкандан кийин кыргыз футболу тескерисинче төмөндөп бара жаткандыгын айтып, учурдагы федерациянын жетекчилигине сын пикирлерди айткан эле. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Only Top каналына жазылабыз жана кыргыз спорт жаңылыктары менен таанышып турасыздар.